Төрт-беш жылдан бери Борбордогу номер 18 Бөкөнбаев атындагы китепканада эмгектенип келген Гүлмира Мундузбаева соңку жылдары окурмандардын саны азайып кетти. Китепканаларды жоюу эле керек деген сөздөргө каршы ойду. Күн сайын келген окурмандардын суроо талабын аткарып, алар изеген чыгармалар таап берип тейлеген адис катары элдин агымы үзгүлтүксүз болоорун айтат. Азыркы убакта 40 миңге жакын китебибиз бар. 3 киши иштейбиз. Бир жылда 6 миңге жакын киши келет. Күнүнө болсо ошо 20-30 киши келет күндө. Келип кетип катталып тургандары. Китеп текшелерине сакталып, көптөгөн окурмандардын жан дүйнөсүн байытып жаткан адабияттарды тазаттыкка сактоодо башка маселе. Адистер нымдуу, капкараңгы же күн тийген жарык бөлмөдө китепти узакка сактоого болбостон билдиришет. Эрежеге ылайык күн сайын бөлмөлөрдү желдетип, жыл сайын жаңылап туруу керек. 40 миңге чукул китепти нормага ылайык сактап келгендиктен, бул текшелерде жарым кылым мурун басмадан чыккандары да калыбынан жазбай, сынынан бузулбай турат дешет. Аталган китепкананын көпчүлүк окурмандары улуу муундар. Алар үйлөрүнө каалаган адабият журналдарды алып барып, окуп келип тапшырышат. Ал эми окуу залдарында отурган студенттер көбүнчө сабакка керектүү китептерди алып даярданышат. Алар үчүн окуу методикалары көп. Көбүнчө методикалык китептерге келишет. Студенттер болгондон кийин адабий акын жазуучулардын китептерине, экономика боюнча келишет, юридика боюнча келишет, история боюнча келишет. Азыр кийинки күндөрү медицина боюнча да келишип атат. Бирок медицина боюнча бизде бир аз азыраак китептерибиз. Жаштар китеп окубай калды дегенге да болбойт. Чакан китепкана болгондуктан мындай эмгектенгендер соңку 2 жыл катары менен мекеме ремонттолуп, жакшы шарт түзүлгөндүктөн бул жайда келип жаш окурмандар дүйнөлүк адабияттарды, өздөрү сүйгөн классиктердин чыгармаларын окуп турушат дешет. Бош убактысын китеп окууга арнаган студент бүгүн сабак болбой калгандыктан окуп аягына чыкпай жаткан чыгармамды улантып жатамын дейт. Я смотрела экранизацию тоже, которую сняли несколько лет назад, и захотела поглубже узнать, и нашла книгу в этой библиотеке. Мен белгилүү чет өлкөлүк жазуучунун калемине таандык детектив чыгарманы окуп жатамын. Мурун бир аз окуган болчумун. Эми тереңирээк түшүнүп, кайрадан кызыгып окуй баштадым. Издеген чыгармам ушул китепканадан табылып калгандыктан бош убактымда келип окуп турамын. Бүгүн сабак болбой калгандыктан кечке чейин ушул залда боломун. Үйгө караганда китепканада окусаң жакшыраак деп ойлойм. А здесь сидеть, читать, это просто очень мне нравится. Учурда китепканаларга эле эмес, китепканачыларга да көңүл бөлүнбөй. Алар эмне менен алектенип, майнасын кантип жеткирип жатат деп эч кимдин деле башы оорубайт. Ал тургай технологиянын заманында китепканаларды жоюу керек деген улуу трибунадан бакылдаган сунуштар айтылып, жан дүйнөсүнүн жардылыгын көрсөткөндөр бар. Бирок 4-5 миң сом маян алабыз деп нааразы болбой, тескерисинче ишин сүйүп аткарган адистер музей менен китепкана ар бир өлкөнүн маданиятын туюнтат дешет. Библиотеки существовали, существуют и будут существовать. Нечендеген ири ишканалар кыйрап, банкрот болсо дагы китепкана кылым карытып жашап келген, жашай бермекчи. Аны жоюу демилгесин көтөргөндөр китепканага басып барып, китеп окубаган, каерде китепкана бар экенин билбеген адамдар десек болот. Алардын жан дүйнөсү караңгы. Китепкана бул маданияттын очогу. Ар бир өлкөнүн маданиятын китепканасы, музейи аркылуу билүүгө болот. Азыркы заманда электрондук китепканалар бар. Андыктан китепкананы жоюу туура эмес маселе. Были и будут. Китепканалардын абалы оор, жетиштүү адабияттары менен толукталган эмес деп айткандын ордуна тескерисинче бул тармакты жандантуу аркылуу электрондоштуруу, басмаканалардан чыккан жан китептердин нускалары менен жыл сайын толуктап туруу маселеси маанилүүрөөк дешет адистер. Бирок Бишкекте эл барбайт деп кыска ой жүгүртүү менен эле сырттан баам салгандан көрө шарттарын жакшыртуу аркылуу окурмандардын санын көбөйтүүгө салым кошсо, жан дүйнөсү бай келечек муунду тарбиялоого өбүлгө болмокчу. Шекер Саттыбалдиева, Калыс Акибаев, Нью ТВ.